Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 20 апрель 2023 жыл мен филармония тараптан сіздерге бір сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп даректи түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Фрунзе көчөсү жана Турсбекова көчөсүнүн кесилишинде турам. Же болбосо Кыргыз улуттук университетинин жанында, батыш тарабында тургандар. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу квартира деле ушул улуттук университетке жакын болуп калат. Мынакей дарек Михаил Фрунзе 551 дарек болуп калат тургандар. Ушул 10 кабаттуу үйдүн 10 кабатында жайгашкан. Анан жакын жерде мынакей улуттук университет, өйдөрөккө бассаңыздар филармония, бизнес-центрлер, мектептер, садиктер баары жакын. И юридическая академиядыр анча деле алыс эмес. Бир аз эле чыгып оң тарапка бурулсаңыздар Чүй көчөсүндө юр академия деле жайгашкан тургандар. Дагы эмне маалымат? Улуйдан Жибек жолунан өйдөдөн Чүй көчөлөрүнөн шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен барсаңыздар болот тургандар. Азыр эми барып силерге квартиранын ички тарабынан толук маалыматын берейин. Мынакей тугандар, бул короосу. Машина койгонго мондай жай парковкалар, тегеренте короо забор болгон, жабык. Бул арка менен эле киресиздер. Киргенде эле бул биринчи подъезд, бүгүнкү чыгыштагы квартира жайгашкан подъезд болуп калат. 10 этаж. Дагы эмне маалымат тугандар. Мына ушундай, эми мен кирип калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мынакей тугандар, 10 этажга чыгып келип калдым лифттен. Чыксаңыздар эле оң тарапта. Бул 29 номердеги эшикте бүгүнкү чыгыштагы 3 бөлмөлүү квартира жайгашкан. Мынакей бул кире бериши. Долдары көрүп турсаңыздар, обой. Киргенде оң тарапта мондай жай бар экен. Негизинен гардероб окшойт. Андан ары потолок натяжной. Долдары көрүп турсаңыздар, обой. Киргенде оң тарапта мондай ажаткананын жайы. Азырынча унитазы орнотулбаптыр. Долдары кафель. Бирок ал жакта дагы бир ажаткана бар. Анын унитазы бар тугандар. Унитаз жок экен деп жүрбөңүздөр. Бул мынакей холл. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Жалпысынан бул 3 бөлмөлүү квартира 105 квадрат метр болуп калат тугандар. 10 кабаттуу үйдүн 10 этажы жана 11 этажында тугандар технический этаж деле бар экен дагы бир. Анан эң акыркы этаж экен деп ойлоп жүрбөңүздөр. Дагы эмне маалымат? Мынакей полдор көрүп тургансыздардай ламинат, долдары, обой, потолокторду көрүп турасыздар. Мынакей коммуникация боюнча айтсак, баары центральный отопление центральный, газ, природный газ бар тугандар, суу свети баары бар. Ал бул жакта биринчи эшикте кухня жайгашыптыр. Көрүп турсаңыздар, ремонт. Видеонун башында айткандай тугандар, бул жагы улуттук университет, филармониялар көрүнүп турат. Азыр балкондон деле көргөзөм. Андан ары кухня, газ киргизилген. Жана бул жактан бир балконго чыгып кете аласыздар. Оң тарапка карай кирсеңиздер, дагы бир мондай өзүнчө бөлмө бар. Азыр аны да көргөзөм. Бул жагы балкон. Көп кабаттуу үйдүн батыш тарабы бул жагы мынакей тугандар. Өзүнчө двору жана видеонун башында көргөзгөндөй жабык. Жана балкондон сиздер бул жактагы бөлмөгө да өтүп кете алат экенсиздер. Бул жактан өтүп кетсе болот тугандар. Документтер боюнча айтсак, техпаспорт, купли-продажа бар экен. Документтери бар тугандар. Андан ары кондиционер. Бул жактан мондай бир панорамный видке коюлчу чоң терезе и мондай бир бөлмө тугандар. Сушилка десек чоң болуп калат, сушилка, чоң сушилка, короче. Же болбосо жайларында салып отурганга жай окшойт. Кыскасы мына ушундай бөлмө ашыкча. Бул 3 бөлмөдөн сырткары өзүнчө бөлмө тугандар. Эми андан ары
азыр кирип бул жерди көргөзсүн, андан кийин кухня. Окей, дагы бир бөлмө. Көрүп тургансыздар, отопление батареялары. Так. Жана бул жерден балконго өтүп, кухняга өтүп кетсек деле болот. Айта кетчү нерсе, бул көп кабаттуу үйдүн сырткы тарабы иранский мондай кафе экен. Негизинен сапаттуу дейт. Бул кошуна Дондун үйү, кошуна көп кабаттуу үй. Бул үйдөн кийин жаңы салынган. Бирок анын уже сырткы тарабы бир аз чарчап калгандай көрүнөт. Бул жак мынакей көрүп турасыздар. Сапаттуу иранский ушундай кафелдери коюлуптур. Так, андан ары. Бул жакта мынакей ажаткана жана душ, ванна, долдары кафель. Бул экинчи бөлмөбүз. Негизинен бул квартиранын жайгашкан жери көпчүлүккө жакса керек. Себеп мынакей бул туугандар чыгыш балкону. Бул национальный туугандар. Бул жагы жибек жолу. Бул жерде мектеп, национальный ал жагында мектеп, филармония. Мынакей бул жерде филармония да көрүнүп турат. Бул филармония. Анан бул жерде да чоң бизнес-центрлер, залдар, кыскасы адамга керектүүнүн баары бар туугандар, объекттер. Садик, маршруткалар, филармония ачсаңыздар толтура шаардын бош бурчуна, Бишкек паркка деле даже жөө барсаңыз деле болот. Так, көп эле мактап бердим ушул жерден. Болгон деле айттым, бирок туугандар. Так. Дагы эмне маалымат? Эң эле акыркы 3-чү бөлмөнү көргөзөйүн. Бул 3-чү бөлмөсү, улуттук бөлмө экен. Көрүп тургансыздар, ремонт. Окей. Улуттук бөлмө. Бул бөлмөнүн деле чыгыштары мына чоң мондай терезе. Бул жерден деле аркы бөлмөгө өтүп кетсеңиздер болот. Балконда деле тура берсеңиздер болот деп коем. Так. Эмне маалыматы калды дагы? Документтер. Техпаспорт, купли-продажа. Жайгашкан жерлерин түшүндүрдүк туугандар. Так. Баасы эле калды окшойт. Бул 3 бөлмөлүү 105 квадрат метр болгон квартиранын баасы $105,000 деп атышат. Анан дагы сүйлөшүү болот. Мен номерини, ээлердин номерини экранга эсителдеп калтырам. Зона коп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.